Сабиров Талайбек Айтматовичте. Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмаз Акунжанович. Мен кайрылым, мен атыма База-Корог району Кызыл Үңкүр, Арсланбап, Моңгол аймагынан Гумкана айылы мага кайрылуу келди. Ошо кайрылуу бул Дашман мамлекеттик жаратылыш коргоо боюнча Алмаз Акунжанович. Бул ушул Кызыл Үңкүр, Арсланбап, Талдыбулак өкмөттөрүндө 40 миңден ашык адам жашайт ошол жерде. Ал жерде мын тагырга айтсак, ушул Дашман мамлекеттик жаратылыш коргоо 2019 жылда мага кайрылган, атын чакырышында депутат болуп турганда. Ошол жерде мына агрардык саясат, жер ресурстары жана экология маселелери боюнча комитеттин төрагалары Сайдлян Нышанов, Бакиров жана Назаровдор көчмө жыйын өткөрүшүп, ошо корукту паркка өткөрүү убадаларын берип келишкен да. Паркты ошо боюнча Алмаз Акунжанович, биз Илимдер академиясында элдер келип менен жолугушуу өткөргөнбүз. Азыр эми ушу национальный парктар жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине өтүп калыптыр. Ушул маселе боюнча уже канча жылдан маселе көтөрүп келет. Ал жердеги элдердин үлүшү жок. Ошо жаңгактарды мөмөлөрүнө, жаңгактарды тергенге мүмкүнчүлүк бербей жатышат да. Мурун ал жерде 2012 жылы 482 токтом чыккан, ошонун негизинде бүт ал жерге тыюу салынган да. Ошону Алмаз Акунжанович, улам бердибай, ошо боюнча протокол поручение берип койсок, жана агрардык комитет кайра карап чыксын. Мага кайра мына булар мага кайрылып атышат. Министрликке да кайрылып туруп, бирок эч кандай жыйынтык жок. Ушул маселе боюнча жакшылап тек карап, оң жакка чечип берсек жакшы болмок. Ал жерде мына жанагы ядролук зона дейт да. Ошол жерде мына Кара Булак жайлоосу, Ак Коргон, Кампа жайлоолору бар да. Ошо ядролук зонаны мындай жогорулап жылдырып койсок, ал жерге биз элдерге кичине мындай мүмкүнчүлүк болот эле жаңгактарын тергенге. Ал жерде эми элдер өзү көзөмөл кылып, ошол жерде жаратылыш жана министрлиги деп атабыз, ошолор көзөмөл кылып ушул маселени сөзсүз түрдө чечип бергенге мен суранып кетет элем да. Негизи дагы ушул эми Токой чарбасына тиешелүү ошо Арсланбап менен билесиңер, бул дүйнө жүзүндө эң мындай жаңгак өскөн жай болуп эсептелет да. Ал жерде Алмаз Акунжанов, жана курт жеп, ар кандай мындай зыян келтирген токойлорго болот ба? Ошол жерге жана элге Союз убагында ошол жерге самолеттор менен дары чачып, ошол эле дарылап алчу элек. Ошол маселе боюнча дагы карап койсоңуздар, эми жанагы комитеттерге тапшырма берсеңиз, ошол жерде карап чыгайлык. Рахмат. Рахмат, Талайбек Айтматович. Протоколдук тапшырма берилет. Урматтуу аппарат.